Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Биздин агенттик аркылуу дагы кезектеги кардарыбыз Московская область, город Подольскиден 2 бөлмөлүү батирдин ээси болуп отурат. Сделкабыз канчасында болду эле сделкабыз? 11 ноябрда болгон. Ага чейин биринчи 3 комната квартира тандаганбыз. Бардыгы даяр болгондон кийин изменение болуп кетти. Ал эми азыркы күндө Кудай буйруп, насып кылып, мына бүгүн 2 бөлмөлүү батирдин ачкычтары мына жерде турат, өзүңүздөр көргөндөй. Кардарыбыз биз менен 30-июльда договор заключать эткен экен. Ошол күндөн баштап процесси башталып, одобрение бат эле чыкты. Көбүрөөк үй издеп убакытты кетирдик. Азыр кардарыбызга ушул батирди канча миллионго алды, дагы сиздерден келген суроолорго жооп берип өтөбүз. Батирдин баасы канча болду? Саламатсыздарбы. Батирдин баасы 5 миллион 300. 4-этажда жайгашкан. 4-этажда жайгашкан. Банктын ставкасы канча менен алдыңар? 28,5 болду. 28де 5% болду. Айына төлөмүн айта кетсеңер. 129 миң, почти 130 миңден болду. Айына жылы 25 жыл. 25 жыл. Кардарыбызга ушундай условия менен алып калдык. Бирок азыр үйдүн баалары арзан болгон үчүн рынокто 5 миллион 300гө 44 квадрат метр. Бул жерде үйдүн кадастровый паспорту турат. 4/4 экен квадрат метри. Планировкасы да аябай жакшы. Сонун батирдин ээси болдуңар. Силерди куттуктаймын чын жүрөктөн. Ак өргөңөрдө ар дайым жакшылыктар болсун. Бардык эле суроолорду дагы узатайын. Үй алам деген чечимди качан чыгардыңар? Үй алам деген чечимди жаш балабыз болгондон кийин чыгардык. Анга чейин квартирада жашап жүрүп. Кандайдыр бир ойлонбой эткенсиң, Жаш бала менен болгондо көп жерде бербейт квартира биринчиден. Анан ошонун айынан алганбыз. Кайрылдык силерге. Демек, балалы болгонго чейин үйдө ойлонбой эле, балалы болгондон кийин уже үй жөнүндө көбүрөөк ойлонуп каласыз. Себеби биз көпчүлүк ата-энелер ушундай болсо керек, балама бирөө мындай неме болуп койбосун, сүйлөп койбосун, баягы өзүңө дагы балаңа көбүрөөк комфортно болсун деп ойлонуп калат экенсиң. Россияда жүргөнгөргө канча жыл болду? 2008 жылдан бери. 2008 жылдан бери. Бул эми экинчи үйүбүз да. Бул экинчи үйүңөр. Биринчи үйүңөр Кыргызстанда. Же бул жак? Кыргызстанда эмес, бул жерде. Бул жерден. Демек силер бул жерден башка региондон алгансыңар, башка ишибизге байланыштуу бул жактан алып. Ал квартираны кандай алгансыңар? Наличкагабы же? Аны биз наличкага алганбыз. Наличкага алгансыңар. Биз биринчи жолу ипотекага. Бул жолу биринчи жолу ипотекага. Анан баягы төлөмдөрүнөн, проценттин ставкаларынан айнытып, же болбосо өзүңөр мындай коркуу деген сезим болдубу? Ошолор жөнүндө да айтсаңар. Айныткандар болду, бирок ставка акчасын төлөгөндөн кыйналбайбыз деп эле чечимге келдик. Өзүбүз иштесек төлөп коесу деп. Кыйналсак дагы сатып төлөй турган нерсебиз бар. Уверен эле алдык. Ооба. Эң башкысы баягы коркуп отурсаң, бүгүн кечегидей бүгүн жок, эртең андай жок дегендей эле да. Мисалы, ушул жерден айта кетейин, проценттин ставканы карап, үйлөр арзандаса үй алам деп отургандар эч качан оңой, ыңгайлуу учур келбейт. Сен качан гана үй алам деп чечим чыгаргандан кийин, демек ошону ставкага да карабай, эч нерсеге карабай, ар кандай измененияларга даже карабай, үй алганга аягына чейин аракет кылыш керек. 2008ден бери жүрүп, уже Россиянын аймагында 2 жолу үй алган биздин бүгүнкү кардарыбыз. Бул үйүн деле ашып барса, канча жылда төлөйбүз? 2 жылдай прошот кылдыбыз. 2 жыл болсо, өзү негизи Кыргызстанга акча салбасак, биздин агенттикти кайсыл жактан угуп келдиңер бизге? Агенттикке мен классташым экинчи жолу үй алды силерден, анан ошол аркылуу мен дагы кайрылдым да силерге. Өзүбүз мурункусун наличка алган үчүн өзүбүз эле аракет кылганбыз. Мунусунда ипотека болгон үчүн бардык процесстерди, одобренияларды алып эметкен үчүн ошо классташым аркылуу барып болду. Бул жерден Подольскиден эмне үчүн тандадыңар?
Биздин биринчиден жумушубузга Жумушуңар ушул жакта, ушул жакта ошон үчүн. Жумушуңар ушул территориядабы же бул жактан дагы транспорт менен барасыңарбы же жакын элеби? Транспорт менен Транспорт менен. Бирок все равно ушул жакта ушул жайгашкан. Москвага бир аз алысыраак, бирок ошентсе дагы өзүңөрдүн жумушуңарга биринчи очередь карап турсаңар да, Бирок былтыркыга салыштырмалуу быйыл үйдүн баалары бир аз төмөнүрөөк болду. Себеби былтыр ушундай эле үйлөрдө 6,5 алып берген клиенттерибиз болгон. Ушул силердин территорияңардан биздин агенттик аркылуу үй алган кардарларыбыз аябай көп да. Жакында таанышасыңар, эми секинден ушул жакын эле домдордо жайгашкан дагы 1-2 домнарактан алган кардарларыбыз көп экен. Ушул домдон дагы алган кардарыбыз бар. Катташып, таанышып, жакшы мамиле кылсаңар болот. Эми баары бардык жерде эле неме го. Кошунаң жакшы болсо, алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт го. Кошунаң менен жакшы болсоң жакшы. Эми все равно катташып, ушул жерде болгондон кийин таанышып, сүйлөшүп турасыңар деген үмүттөмүн. Кардарыбыз биздин агенттикке кайрылганда, мындай башка эми көп адам менен иштешебиз да. Билебиз, кээ бир кардарлар аябай переживать эткенин сезем да. Мындай эртең менен деле чалып, кечинде деле чалып, мисалы, не болуп атат менин ишим деп, кээде прямой банкка звонок кылган кардарларым деле бар да. Анан чыдабай кетипчи, банкка чалганда банк эчтекени чечпейт. Айтышы мүмкүн, ооба сиздин одобрениеңиз бар деп, бирок процесстердин баардыгын биз алып барган үчүн банк эчтекени айтып бербейт да подробно. Анан силер менен иштешкенде, чын айтам, бир мындай анын арасында эс алып келдиңер одобрение болгондон кийин, Ооба. Кайсыл жакка барып эс алып келдиңер? Калининградка барып. Ошол жакка барып эс алып келди. Мындай спокойный болду да баардыгычы. Анан баягы биринчи объект болбой калганда маанайыңар түштүбү? Ставкага жетишпей калганда. Түштү, бир аз. Бирок мындай эч кандай деле ушундай болуп калды, эмнеге мындай болуп калды деген деле болгон жокпуз. Дальше эле иштеп кеттик, Экинчи объектке аракет кылалы деп, экинчи объектти дагы иштедик. Экинчи объект менен аябай тез даярдадык. Прям бир 5-6 күнүн ичинде бардыгы даяр болду. Мына бүгүн буюрса кардарыбыз өзүнүн үйүнүн ачкычын алып отурат. Сиздер дагы үй алам десеңиздер, эч кимди укпай, эч ким менен советтешпей, просто өзүңүздөргө чындап үй керек болгон болсо, аракет кылсаңыздар, демек сөзсүз жыйынтыгы болот. Анан аракет кылбай туруп эле бул агент алып бере алабы, бул компания кандай иштейт деп компанияны изилдегенде сиздер эч нерсе таба албайсыздар. Ишин көрсөтүп атабы компания, демек үй алып берип атат. Ошол моменттерине көңүл бөлүп аракет кылсаңыздар болот. Биздин агенттикке кандай сөз айтат элеңер? Силердин агенттиңерге чоң рахмат, бардык командаңарга. Бардык ушундай нерселерди көтөрүп иштегениңерге. Бул жактагы адам билбейт, эми өзүңөр билесиңер бардыгын. Күлүштү алган күнү документтерди алып бардыгына кол койгондо соседдабыз дагы келип, таанышып, атайын кетти. Бул дагы жакшы нерсе. Алыскы туугандан жакынкы кошунаң артык деген. Ооба, кошуна эң маанилүү. Кошунага ар дайым жакшы мамиле кылыш керек. Кошунанын баягы кандай кыйынчылыгы болбосун, жакшылыгы болсун. Кошунаң турат го, мисалы, ар дайым кызматтачы. Ар бирибизге кошуналарыбыз менен жакшы болуу насип кылсын, кошуналарыбыздын жакшылыгында кызмат кылган насип кылсын. Мен ушинтип неме кыла берем да. Кошуналар менен ар дайым жакшы болсоң, азыр каждый келип кирбейт, мисалы, кирип, таанышып, аты жөнүн айтып, мен ушул жакта кошунаңмын, жакшы келип алдыңарбы деп, билбейм, мындай биринчи жолу болду бүгүн силерде чындыгында. Ошол мекендештер ар бир үй алам деген мекендешибиздин кыялын ишке ашырыш үчүн канчалык кыйын болбосун, ошолордун ишин алдыга жылдырып, үйлүү кылып, ушинтип кардарларыбыздын ар дайым ачкычын тапшырып жүргөн күндөрү насип кылсын. Ар дайым жакшы күндөрдө, жакшылыктарда жолугалы. Мына ачкычыңарды тапшырамын. Рахмат. Ак өргөңөр кут болсун, баяндуу болсун, ар дайым жакшылыктар болсун. Ушул үйдө жакшы бир эсте кала турган көз ирмемдер, будан да жакшы ийгиликтерге жетишкиле. Бул экинчи үйдү алып төлөп бүткөндөн кийин да үчүнчү үйдү алгыла буюрса. Себеби баягы үйдү алып алганда көбү коркот да, бирок өтө кымбат үй алган жоксуңар. Өзүңөр айтмакчы, бир 2-3 жыл иштесеңер, мындай деле кетет акчачы. Зато өзүңөрдүн үйүңөргө төлөп, өзүңөрдүн үйүңөргө балдарыңарды жайгаштырганга дагы бул сонун мүмкүнчүлүк.
Андыктан ушундай болуп аткан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздер дагы үйлүү болуңуздар. Ак оргон кут болсун досум. Ушул үйдөн жалаң жакшылыктар болсун. Кандай максаттар менен ушуду алып аткан болсоң, баары жок орундалсын. Ушул Кудайдан өтө бир суранып кетмек, мындай тилеп кетет элем. Ушул үйдө бир 2 жылда кыйналбай жаап коюшуңду каалайм досум. Ушул бир балаң бар, баары жок балаң үчүн кылып атасың. Ушул балаң дагы ушул жерде долго жакшы күндөрдү өткүзүп, экөөңөрдүн эң бактылуу күндөрүңөрдү ошол жерде өтүшүн каалаймын. Акчолто үйлөрдөн болсун, бул үй бир үй болбосун. Аркасынан дагы эгизден ары 6 ай сайын, 12 ай сайын дагы үйлөрдөн алган бол. Ошол мен бүгүн ушул үйдүн ушунча процесстерибиздин эң акырына келип, ушу күлүштү саңа берип атканыбыз үчүн мен өтө бүгүн прям толкунданып, сүйүнүп турам. Мен ушунчалык сен кандай кыжаат болсоң, мен сенин 10 эсе кыжаат болуп аттым. Ушу алып калса экен, ушу насип кылса экен деп. Алеге кайсыл үйдү, кайсыл жерден кандай нерсе өзүңө Кудай буйрубаса, канча жүргөн мен дагы мына биринчи 3 комнатабыз буйрубай калды, мына 2 комната. Ушуга деле шүгүр досум. Акчолто үй болсун. Куттуктайм дагы бир жолу.